Кыргызстан үчүн дүйнөлүк санарип экономиканын бир бөлүгү болуу, туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу, жаңы жумуш орундарын түзүү жана санарип доордун дивидендтерине жана башка артыкчылыктарына ээ болуу маанилүү. Digital Kassa Кыргыз Республикасы долбоору өлкөнүн санарип трансформациялоосу боюнча фундаменталдык долбоор. Долбоор негизги багыттар боюнча улуттук санарип экосистеманы өнүктүрүүнү тездетүү жана жагымдуу шарттарды түзүү максатында иштелип чыккан. Санарип инфраструктураны өнүктүрүү компоненти, сапаттуу жана жеткиликтүү интернет. Долбоордун жардамы аркылуу магистралдык маалыматтарды берүүнүн өткөрүмдүүлүк кубаттуулугу Кыргызстан боюнча 2 эсеге көбөйөт. Казакстан жана Өзбекстан менен болгон жаңы трансчек аралык байланыштар эл аралык интернет трафиктин максималдуу ылдамдыгын жана коопсуздугун жогорулатат. Мектеп, оорукана жана башка 4000ге жакын социалдык объектилер тез жана арзан интернетке кошулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мамлекеттик социалдык объектилер келерки 7 жылда интернетке 3 эсе азыраак төлөшөт. Ал эми байланыш линиялары республиканын буга чейин жеткиликсиз болгон аймактарында пайда болот. Долбоордун алкагында жалпысынан 2,5 километрден ашык була оптикалык линияларды тартуу, кошумча магистралдык түйүндү жайылтуу жана аймактарда 212 бөлүштүрүүчү түйүндөрдү куруу пландаштырылууда. Бул айыл жергесинин калкты сапаттуу жана жеткиликтүү санарип кызматтар менен камтууну жогорулатуу үчүн байланыш операторлорунан баштап тейлөө провайдерлерине чейин инвестицияларды тартууга жагымдуу шарттарды түзмөкчү. G-Cloud мамлекеттик булут сактагычынын түзүү компоненти. Бул мамлекеттик кызматтардын жана тейлөөлөрдүн натыйжалуу иштөөсү үчүн база. G-Cloud'ду колдонуу аркылуу мамлекеттик уюмдар жогорку өндүрүмдүү инфраструктурага жана коопсуз сервистерге кошулуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Азыркы инфраструктураны бириктирүү, кеңейтүү, чыгымдарды кыскартуу, бизнес процесстердин ишенимдүүлүгү жана үзгүлтүксүздүгү камсыздалат. Натыйжада калк туруктуу иштөөчү мамлекеттик кызматтарды ала алат. 27,5 миң мамлекеттик кызматкер үчүн бирдиктүү электрондук почта системасы, сайттарды иштеп чыгуунун бирдиктүү системасы жана криптографиялык маалыматтарды сактоо иштеп чыгуу үчүн кызмат киргизилет. Санарип экономиканы өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү компоненти. Биринчи кезекте улуттук базаны жаңылоо, мамлекеттик кызматкерлерди даярдоо жана системалуу маалыматтык иштерди жүргүзүү аркылуу. Санарип кодексти иштеп чыгуу жана кабыл алуу санарип мыйзамдарды пайда кылат жана ишке ашырат. Виртуалдык мейкиндиктеги тартипти камсыздайт. Бардык катышуучулардын укуктарын коргоо жана сактоого кепилдик берет. Инновациялар менен инвестицияларды тартуу үчүн платформа түзөт. Бизнес мыйзамдык маселелерде ачык айкындуулукка ээ болот. Бул ага өсүүгө, өнүгүүгө жана дүйнөлүк рынокто атаңдаштыкка жөндөмдүү болууга мүмкүндүк берет. Санарип кодекс бул мүмкүнчүлүктөр тууралуу гана кеп эмес, бул коргоо тууралуу да кеп. Жеке маалыматтарды, инсандыкты жана санарип укуктарды коргоо. Мамлекеттик кызматкерлердин санарип компетенциялары, санарип кайра жаңыланууларды колдоо жана өнүктүрүү үчүн. 1500 мамлекеттик кызматкерлер санарип көрүмдөр боюнча окутуудан өтүшөт. Стратегиялык өнөктөштүктөрдү түзүү, долбоорду ишке ашыруунун эффективдүүлүгүн жана масштабтарын күчөтөт. Маалыматтык иш-чараларды системалуу түрдө жүргүзүү өлкөнүн стратегиялык вектору болгон санарип трансформациялоону бирге ишке ашырууга жана санарип Кыргызстанды бирге курууга коомчулукту тартуу үчүн жардам бермекчи. Долбоорду башкаруу компоненти. Долбоор 2025 жылга чейин ишке ашырылат. Бюджети 50 миллион. Санарип трансформация, маанилүү инвестиция. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү санарип долбоорлорду активдүү түрдө ишке ашырууда. Муну сандар далилдеп турат. 2025 жылга карата божомолдорго таянсак, 2030 жылга карата санарип экономика 2,8 триллион долларга чейин жетет. Дүйнөлүк ИДПнын 30% түзмөкчү жана 30 миллион жаңы жумуш орундары пайда болмокчу. Digital Kassa Кыргыз Республикасы долбоору бул учурга жана келечекке салым кошуу, анын алкагында жаңы эл аралык экономикалык санарип толкунга кошулуу жана санарип экономикадан дивидендтерди алуу максатында Кыргызстан үчүн өзүнүн ордун аныктоо маанилүү. Санариптин толкунунда бол, бизге кошул, заманбап жашоонун жаратуучусу бол.